söz berilет. Даярданып турсун Жумаев Кубанычбек нарындан. Урматтуу кыргыз элим, бүгүнкү ушул 2-март ушул күнүбүз ылайым эле ушул акыйкаттын, тилектештиктин күнү болуп калсын деп тилейт элем. Жана ушул элдин көйгөйүн түп-түз кылып ырга түшүргөн Салымбек байкебиздин ырын окуп коюп уруксат этиңиздер. Кетип калчы кыйнабай, кетип калчы, чет өлкөгө кыргыздар болду жалчы. Өзгөрттүрүп өлкөнү кете албадың, жалпы кыргыз суранат, тилин алчы. Өлкөбүзгө кытайлар толуп калды, жылуу жумшак жайлардан орун алды. Кытайлардын кетирген зыяндары найза салса, бойлобос болуп калды. Сизинпинге каяша айта албайсың, тик карабай көзүнө тайса алдайсың. Ал анткени отуң жок жүрөгүңдө, Мирзиёевдей бөлүнүп байкалбайсың. Коррупцияга күрөштү ачтың эле, Атамбаев түрмөдө жалгыз эле. Калгандары тайраңдап боп-бош жүрөт, иниң кудаң жооп бербейт, айтчы неге? Коронавируска орустар чекти жапса, Кытайларды киргиздиң кайта-кайта. Кытайлардын укугун коргоодосуң, Кытайларга өлкөдө болуу аска. Тажик бузса чектерди баткен жакта, коргободуң элдерди болуп тапка. Өздөн чыккан жат болдуң, өз элиңе, тажиктерге жан тартып өзүң кайра. Чекти бузуп тажиктер келип келди, сурабадың абалын билип элди. Кайра салып түрмөгө кыйноодосуң, Сапаралуу сыяктуу жигиттерди. Малайзиялык башчыга окшошподуң, кен байлыкты талоону токтотподуң. Бөлүштүргүч ток саткан компанияны айландырып холдингге жоктотподуң. Адилеттик иштерди кыла албадың, коррупцияны сындырып жыга албадың. Балага да белгилүү күнөөсү жок, элдин уулу Садырды чыгарбадың. Айткан сөздө бир дагы тура албадың, реформа өлкөгө кура албадың. Эч мыйзамсыз өлкөгө толуп алган Кытайларды элине куа албадың. Чегара деп какшаган өз элиңдин зарлап айткан үндөрүн уга албадың. Өлкө үчүн жок болуу чекке келди. Кетип калчы тынч эле, суранамын.